2020-жылдын 9 февраль күнү Бишкек шаарындагы Борбор Азиядагы Америка университетинде ачык эшиктер күнү өттү. Бул күнү окуучулар жана ата-энелер окуу жай тууралуу кенен маалымат алууга мүмкүнчүлүк алышты. Мектепте аяктап жаткан ар бир окуучу үчүн билим алуучу жайды тандоо алардын жашоосундагы эң маанилүү кадамдардын бири. Ал эми ачык эшиктер күнү күмөн ойлорду жок кылып, багытты туура коюуга өбөлгө түзөт. Алгач Борбор Азиядагы Америка университетинин вице-президенти келген конокторго иш-чаранын максаты, сапаттуу билим берүү программасы тууралуу айтып берди. Болот Шамшиев баса белгилеп өткөндөй, 2019-жылы университетке баш баккандардын саны 100 миңге жеткен. Урматтуу коноктор, агайын туугандар, кымбаттуу ата-энелер, Борбордук Азиядагы Америка университетибизге кош келиңиздер. Келгениңиздерге чоң ыраазычылыгын билдиргим келет. Коноктор үчүн спикер катары атайын Улуу Британиядан келген актер чакырылган. Ал келечектеги кесипти туура тандоонун жолдорун айтып берди. Мен Кыргызстанга атайын иш-чарага катышуу үчүн келгем. Ага кошумча мени Борбор Азиядагы Америка университетине конок катары чакырышты. Негизи эле Кыргызстанга жана бул окуу жайга алгачкы жолу келишим. Себеби мен да учурунда студент болгом. Жана окуу жайды туура тандоомо ачык эшиктер күнүнүн жардамы. Ачык эшиктер күнүнө бир эле Бишкектен эмес, өлкөбүздүн бардык аймактарынан келген ата-энелер бар экенин байкадык. Алар эмне себептен балдары аталган окуу жайда билим алуусун кааларын айтып өтүштү. Ош областынын Кара Суу районунан келдик. Ушу кызым ушул именно Америка университетинин Центральный Азия боюнча тандаган экен. Быйыл 10 класста окуйт. Кийинки жылга даярдык боюнча кандай ушул ачык эшик боюнча ачыл болгон экен бул кече. Кызымы кийинки жылга даярдаганга кандай болот, бүт эме алганы келдик да биз. Маалымат, жаңылыктар эмнеси болсо ошону билгени келгенбиз да. Атайын Оштон келдиңиздерби? Ооба, атайын Оштон келдик. Кызым ушул университет тандаганда биз как ата-энеси катары ушул жерде окуса, аябай жакшы жер экен, бизге жакты. Кызым дагы тырышып бир жыл иштеп, окуп, жакшы ушул окуу жайын окугага ниет кылып атабыз да. Бизге аябай жакты, жакшы. Мен да чакырып келем. Не только Ош областы, Баткен областы, башка областтардан келип, балдарын окутканга өтө жакшы шарты түзүлгөн. Здания дагы жакшы бүтүптүр. Ичи бүт шарттары менен рахмат чоң. Биз былтырдан бери эле бул жакты жакшы көрүп, былтырда келип кеткем. Анан быйыл мен айттым, кызым, сен ушул жакка отса тапшырсаң, жакшы билим аласың, терең билим аласың, келечегиң кең болот, билимиң терең болот деп мен ушундай жакшы арзуу тилектер менен келдим. Мен ошону үчүн бүт ата-энелерге, мугалимдерге, быйыл бүтүп аткан 11-класстын окуучуларына бардыгына сунуштар элем. Келиңиздер, ушул жерди көрүңүздөр, келечегиңер кең болот, жарык болот. Мисалы үчүн жакшы билим, бул жакшы турмуш, бул жаңы бакыт, бул деген чоң келечек, ийгиликтин башаты. Ошон үчүн биздин кыргыз элибиздин адамдары, балдары бардыгы келип ушул жерден билим алса, эң чоң ийгиликтерге жеткен болобуз. Экономикабыз да өсөт, кадр маселебиз дагы өнүгөт дегендей да. Биздин коомубуз да өсөт, аң сезимибиз да өсөт. Деги эле баарыбызга жакшы болот. Мисалы үчүн коомуң здоровый болсо, мышлениясы, аң сезими, анан ар бир адам сонун жашайт да. Коомубуз ооруп турса, анан биз кайда? Ошон үчүн мен бардыгына сунуштайм. Урматтуу ата-энелер, барыңыздар келиңиздер. Ушул жерге балдарыңыздарды берип, билим алсын. Балдарыбызга жакшы билим берели. Балдар биздин келечегибиз. Аталган иш-чарада өз келечеги үчүн күйүп, сапаттуу билим алууну дегелеген окуучуларды көп жолуктурдук. Алардын ичинде нарындан бери келген Адыл дагы бар. Учурда анын максаты жалпы республикалык тест ийгиликтүү тапшырып, Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти болуу. Азыркы учурда 11-класста окуйм. Нарын областына караштуу Четин районунда. Бүгүн бул жакка нарындан бери келдиңби? Атайын ушул аудицияга тапшырайын деп аткам. Ошол жөнүндө ар кандай информацияларды алайын деп бул жерге келип отурам. Мен аудицияны өзүм класс жетекчи менен уккам. Ошого байланыштуу алар жиберишти, чтоб бияка келип көрүп көр деп.
келгендин себеби ошо мага жагат факультеттерин карап көрөйүн деп келгем. Ар кандай мисалы управление жагын там ушундайларды. Жактыбы бүгүн келди, көрдүң, эмнеси биринчи саат? Мага эң биринчи ушу телегендер абдан жакты. Анан жакшы маалыматтар алам ошо. Буюрса бир четинен оортуна карайбыз, анан буюрса тапшырабыз деп ойлойм. Нарын областынын Айтылуу Четнур айыл өкмөтүнөн келдик. Бешенал Бекжанов атындагы школунан. Биздин агайыбыз өзү Исмаилов Рысбек агайыбыз ушул жака окугула деп үгүттөйт өзүбүздү. Бирок бул биздин келечегибиз компьютер, ошон үчүн компьютер жагына тапшыргыбыз келет баарыбыздын. Ошого мындай байланыштуу да. Биз эми Кудай буйрса, оертибиз жакшы тапшырганга аракет кылабыз. Ооба, мен аутса тапшыргым келет, анткени мен көптөгөн туугандарым ушул жакта окуп кеткен, анан алардын эмеси жашоо турмушу аябай жашоо шарттары жакшы да. Анан аларды көрүп ошондо жакшы эметим келет да, ошо өзүмдүн будущий жөнүндө азыр ойлонуп баштайм да менчи. Анан аутса ошо Бишкек боюнча, Кыргызстан боюнча эле вообще самый лучший университет. Анткени көп возможностьтер бар, анан окутканда да не заставляют да, өзүң желаниең менен окуйсуң всегда. Вот. Биздин школда всегда заставляют, интерес жок, желание жок, из этого чамар, да, всегда. Мен угушум боюнча аутса деген Орто Азиядагы аябай престижный университеттердин катарына кирет экен. Мен ошол себептен ушул университетке тапшырууга болгон аракеттеримди жасап, ошо тапшыргым келип жатат да. ОРТ жакта даярданып. Биздин мектептен ошо бир баке ОРТдан жакшы бала алып, ошо аутсага өтүп кеткен да. Анын айтуусу боюнча бул аябай жакшы университет экен. Аутсада өзүм калоом менен окуган, мындай бардык окуучуларды байкасам, бардыгы күлүп жайнап, мындай аябай дружелюбный адамдар экен да, алар с удовольствием ошо калоосу менен окуп жатышканды көрөсүм. Борбор Азиядагы Америка университети таланттуу, тырышчаак, бирок материалдык жактан аксаган студенттерге финансылык жактан жардам көрсөтүп келет. Окуу жайда билим алган 830 студенттин 70% бул мүмкүнчүлүктү колдонуп жатканы маалым. Ачык эшиктер күнүндө окуучулар бүтүрүүчүлөрдүн кеңештерин да уга алышты. Жалпыга маалым болгондой, бул университетти бүтүргөндөр Google, Microsoft, Бириккен Улуттар уюму, UNICEF, Бүткүл дүйнөлүк банк жана башка дүйнөдөгү ири компанияларда иштешет. Албетте бул окуу жайга тапшырууга түрткү берчү факттардын бири гана. Борбор Азиядагы Америка университети жалпы бүтүрүүчүлөрдү чоң үй бүлөнүн мүчөсү болууга чакырат.